мен жалпы көрөрмандарды экранга жакыныраак чакыргым келип атат. Себеби бүгүн телерадио кызматкерлеринин күнү экен. Анда таң эрте бизге маек куруп, ушундай бир теле жаатында иштеген мейманыбыз маектерибизден орун алып калды. Ким деп турсаңыздар, дароо экранга жакыныраак келиңиздер. Кыргыздын сыймыгы, кыргыздын эрке кызы десек болот. Теле алып баруучу, диктор жана ошондой эле мыкты педагог десек болот. Элибиздин эрке кызы ошол 20 жыл экран тармагында иштеп, кыргыздын сүймөнчүлүгүнө айланган биздин Чынар Капарова эжекебиз маектерибизде. Кутман таңыңыз менен. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Нуриса, Адилет, учурдан пайдаланып сиздерди дагы, жалпы кесиптештерди дагы кыргыз телевидениесинин түзүлгөн күнү менен куттуктайм. Чоң рахмат, ыраазычылык билдирели. Алгач эле ошо Чынар айым айтсаңыз, негизи ошо теле деген бир өзгөчө дүйнө да. Анан баягы тарыхка кайрылып өткөн күнүңүздү бир эстейли. Эми кыргыз теле көрсөтүүсүнүн ушунчалык бир жарым кылымдан ашкан чоң тарыхы бар. Өзүңүздөр билесиздер, өзүнүн түзүлгөн 1958 жылдан берки карай тарыхын ала турган болсок, эмне деген гана далай окуяларды башынан кечирди. Эми теле көрсөтүү бул коом менен, саясат менен тыгыз байланышта экен да. Ошол биздеги саясаттындагы курмандыгы болгон жылдар болду, элге жеккөрүндүү болгон дагы жылдар болду. Бирок кандай гана оор окуяларды башынан кечирбесин, кыргыз теле көрсөтүүсү жалпы кыргыз элинин сүймөнчүлүгүнө айланган, кыргыз эли сүйүп көргөн, күтүп көргөн көгүлтүр экран болду. Ошол жагындагы мен сыймыктануу менен белгилеп кетким келет. Сизди баардыгыбыз эле тааныйбыз, сизден үлгү алганга аракет кылабыз деги эле. Сиз мыкты окутуучу десем болот, деги эле мыкты алып баруучу, үй тиричилигине дагы жетишип жатасыз баарына. Деги эле ийгилигиңиздин сыры эмнеде? Кайсы жактан энергияны аласыз баардык жакка? Эми Нуриса, өзүң деле байкап атсаң керек, телевидениеда, телекөрсөтүүдө иштөө аял заты үчүн мырзаларга караганда оорчулугу бар. Анткени биз биринчиден аял заты, эне, жубай, келин дегендей, телевидениянын болсо иши өзүңүз көрүп атасыз, таңдан түн окумга чейин уланышы мүмкүн. Мына ошондой бир оорчулуктардан, кыйынчылыктардан жазганбай, ошол нерсенин баардыгын тең иретине салып, ошол эле учурда үй бүлө күтүп, ошол эле учурда карьера жасап, ошол эле учурда элге жага турган нерсе бул аялдын өзүнүн тыңдыгынан болсо керек. Ошон үчүн мен ойлойм жана мен ишенем, телевидениеда өзүнө тың, өзүнүн ишине жооп бере алган, баардык жагынан төп келишкен кыз жигиттер иштейт. Ай баракелди дейли Чынар эже. Негизи ушул теле жаатынан тышкары мугалимдик кесип менен ушундай бир сабак берип келесиз, анан өзүңүздүн диссертацияңызды жактап, китептерди да чыгарып келесиз да. Анан жакында ошо көрөрмандарга, биздин угармандарга, ушундай жалпы биздин сиздин көрөрмандарыңызга бир жакшы бир китепти чыгарып атасыз да. Ошол китеп тууралуу сүйлөшсөк. Адилет, мындай экен да, багыл мен эми телевидениеда 20 жылдан ашуун, мына өзүңүз айткандай жогорку окуу жайларында 7 жылдан ашуун иштеп келе жатам да. Бирок ошо телевидениеда иштеп жүрүп эле ушул студенттерге сабак берип келчүмүн. Бирок баягы убакыттын тарлыгына байланыштуу аз гана убактымды ошол педагогикага арначумун да. Анан азыр көбүрөөк убактымды ушул жогорку окуу жайларындагы студенттерге журналистика багытындагы кеп маданияты, кептин техникасы, чечендик өнөр, деги эле ушул журналисттерге кандай өнөр керек болсо, кандай өнөргө журналисттер суусап турган болсо, мына ошону үйрөткөнгө аракет кылып атабыз. Мындан сырткары албетте операторлук иш, монтажерлук иш, режиссура бардыгы тең окутулат да. Анан ушунча жыл телевидениеда иштеп, анан бир эмгек же бир китеп жазбай кетүү мен үчүн чоң күнөө болмок. Анан өзүңүз туура айтып атасыз, азыр эми китептерибиздин алгачкылары чыга баштады. Анан жакын арада дагы чыгышы мүмкүн. Анткени кыргыз телевидениесинин тарыхы толук изилденип дагы бүтө элек. Кыргыз телевидениясынын ичиндеги ошол маалыматтык программалар туурасындагы, алып алуучулар туурасындагы, алып баруучулук өнөр туурасындагы китеп Кыргызстанда жокко эсе деп деле айтсам болот. Бирин экин кездешет, бирок толук кандуу, бирок мындай окуу китеби болуп чыга элек да. Анан мен ушул бул экинчи китеп десек болот. Биринчиси бул Кыргызстандын телевидениесинин түптөлүү тарыхына байланышкан жамааттык китеп деп койсок болот. Бул эми менин авторлугумда жазылды. Кыргыз телевидениесинин ушул эгемендүүлүк алгандан берки жылдардагы окуясын жаздым. Кандай ош кыйыш учурларды башынан кечирди. Анан бул китеп эми жалпы жонунан кыргыз көрүүчүлөр үчүн дагы арналат. Анткени кыргыз телевидениясын көрүп аткандан кийин ар бир биздин көрүүчү ошол телевидениянын катышуучусу болуп эсептелет да. Анан көбүн эсе ушул журналисттер үчүн, теле тармагынын кызматкерлери үчүн, айрыкча студенттер үчүн. Анткени телевидение иштеген ар бир адам
теле көрүүчү студент телевидениянын тарыхын, өзгөчө кыргыз телевидениясынын тарыхын билиши керек деп эсептейм. Ошон үчүн ушундай бир эмгектерди жаратып атабыз. Анткени биз жаратпасак, биз окутпасак, кыргыз телевидениясынан да ким деген суроо жаралат да. Ошон үчүн өзүнүн телевиденияга арнаган, өзүнүн өмүрүн, өзүнүн чыгармачылыгын телевиденияга багыттаган адамдын баардыгы тең мына ушундай эмгектерди жаштар үчүн калтырып кетиш керек деп эсептейм. Демек ушул теле тармагына кызыгып, азыркы студент болуп, сизден сабак алып жаткан, жалпы эле ушул мен журналист болом, мен ушул алып баруучу болом дегендер ушул китепти окушун сунуштайсыз, э? Ооба, телевидение боюнча негизи эле кандай эмгек жаралбасын окуп жүрүш керек да. Төмөндө айтып калдык, бул жаатта эмгектениңизге 20 жылдан ашып калыптыр. Деги эле ушунча жылдар эмгектенип жатып, бул эле түз эфирге даярданбай чыгып калган, текст даяр эмес болгон учурлар. Мындай кызыктуу эфирлерди бир эстейли. Мындай да, сиздер азыр түз эфирде иштеп атасыздар да. Түз эфирге чыгуу, дикторлор болобу, тележурналисттер болобу, түз эфирге чыгуу бул космонавттын космоско учуп аткандагы кан басымы менен бирдей деңгээлде аныкталыптыр да, диктордука. Анан жалпы коомчулук мени диктор катары тааныйт албетте. Бирок өзүм журналистика факультетин бүтүп, тележурналист болом, журналистикага арнайым өмүрүмдү дегенден кийин көбүрөөк ошол редакторлук кызматтарды дагы көбүрөөк кылдым да. Баягы эл кадрдагы адамды көбүрөөк тааныйт, бирок кадр сыртында ошол чыгаруучу редактор, жооптуу редактор, текст редактор, корректор, аналитик, мына ошонун баардыгын тең башыбыздан өткөрдүк, ошонун баардыгын тең иштеп тажрыйба топтодук. Ошол тажрыйбаны эми эл менен, студенттер менен, жаштар менен бөлүшкөнгө аракет кылабыз да. Анан албетте түз эфирде абдан кызыктуу окуялар болот. Даярданбай чыккан учурларым абдан эле көп болду. Бир жолу ушул КТРдин залын өзүңөр билсеңиздер керек, ушундай узун. Анан ушул биздин убакыттагы абдан узакка созулат да, иштегенде сюжет даярдайсың, саясий маалымат болсо түнгө чейин калып калышың мүмкүн. Анан бир күнү жумушумду эрте бүттүм деп эрте бүткөнүм эле бир 9-дан өтүп бүттүм. Ал эми ошол учурларда 9:30 ала тоо башталчу да. Анан ал күнү эфирди Нурдин Мотуев алып бармак. Мен болсо баягы тексттерин даярдап, кабарчы катары бүтүп, анан бир 9:00 жумуштан чыгып бараткам, 9:10 мүнөт өтүп калган. Бир кезде чоң узун залдан эле чынар деп Нурдин Мотуев чуркап келатат, анан токтоп калдым, эмне болду десем эле оозун жаап алыптыр. Чынар эфирге чыкты. 20 мүнөт калды, кандай чыгам десем, колун алса эле оозу шишип кетиптир. Баягы КТРКнын узун залында Нурдин эфирге келатса, учуп келип ары чагып кетиптир оозунчу. Оозун ары кирип кеткенби, айтор оозун чагып, дароо ошол жактан реакция болуп, ушундай ишип кетиптир. 20 мүнөттүн ичинде эмнени үлгүрөсүң? Же макияж жасай албайсың, же өзүңүз билесиз, кыздар өзгөчө убакытты көбүрөөк беребиз сырткы келбетибизге. Анан чуркап барып эле костюмду кийип, бетиме чала була бир пудраны коюп, анан кийин эфирге чыккан учурларым көп эле болгон. Мындай учурлар албетте чукул учурлар абдан көп болот, окуялар. Ошол нерсенин баардыгына тең өзгөчө телевидение журналисти даяр болуш керек. Радиого салыштырмалуу телевидение көрүндүүлүгү менен, визуализация менен артыкчылыктуу, ошон үчүн жакшы көрүнгөнгө, чарчап турсаң дагы ошол чалыгып чарчап турганыңды элге көрсөтпөгөнгө, абдан бирөөгө ачылам турсаң дагы эмоцияңды башкарганга. Деги эле ушул телевиденияда иштеп аткан адам телевиденияда өзүн адамдарга, көрүүчүлөргө бактылуу жагынан көрсөтүшү керек. Анткени көрүүчү телевидениядан бир маалымат алайын, бир убактымды өткөрөйүн, бир жакшы нерсеге бир багытталайын деп ошондой көңүл менен карайт. Ошон үчүн биз алып баруучулардан адамдардын көңүлү көз каранды. Чынар эже, мен бир өзгөчө суроо бергим келип атат. Негизи бактылуу апасыз учурда. Анан уул кыздарыңыз ушул сиздин жолуңузду жолдойм дегендери барбы? Же башка тармактардабы? Тилекке каршы балдарым башка кесипти, башка адистиктерди тандап кетти. Мисалы, кызым эл аралык мамилелер боюнча, уулум болсо ошол күч структураларынын окуусунда окуп атышат. Бактылуу энемин, балдарым дагы окуп атышат. Албетте мени тартып диктор болом же журналист болом деген жок биздин үй бүлөдө азырынча. Мүмкүн кийинчерээк таланты ташкындап өсүп кетет. Мына Адилет, сиз деле мисалы үчүн жогорку билимиңиз башка адистикте, өзүңүз болсо алып баруучу журналистика адистигинде. Эми журналистика адистикке мисалы үчүн ээ болуш керек негизинен. Бирок адамда талант ташкындап турса, адамда кандайдыр бир ушундай бир ораторлук өнөрү болсо, анын ушул телевиденияга берилгендик сүйүүсү болсо, албетте андан сөзсүз түрдө журналист же диктор чыгышы мүмкүн. Чоң рахмат дейли, Чынар эже, ушундай таң эрте келип, элиңиз менен амандашып, жакшы маек куруп бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Сизди майрамыңыз менен куттуктайбыз чын жүрөктөн. Анан элиңизге салам айтып, сизге эркин микрофон берели. Кутман таңыңыздар менен, урматтуу мекендештерим.
баардыгыңыздарды учурдан пайдаланып кыргыз телевидениесинин күнү менен куттуктайм. Анткени кыргыз телекөрсөтүүсү бул сиздердин телевидение. Кыргыз телекөрсөтүүсү бул кыргыз элине кызмат кыла турган мекеме. Ошон үчүн бүгүнкү кыргыз телевидениесинин күнү, кыргыз телевидениесинин майрамы жалпы кыргыз коомчулугунун, кыргыз элинин майрамы деп айткым келет. Кыргыз телекөрсөтүүсүнөн чыккан ар бир алып баруучу, ар бир журналист бул сиздердин кызматыңыздарда. Ошон үчүн телевидениени, телекөрсөтүүнү барктаңыздар, көрүңүздөр, таасир алыңыздар. Ал эми телевидение, телекөрсөтүү сиздерге ошончолук жакшы жооп кайтарат деп ишенем. Ийгилик каалайм. Мына сонун сөздөр болду. Кымбаттуу телекөрүүчүлөр, элибиздин эрке кызы сиздер сүйүп көргөн Чынар Капарова менен ушундай бир жакшы маек курдук. Алдыда дагы биздин кызыктуу маектер болмокчу, биздин кызыктуу меймандарыбыз келмекчи. Андыктан таң эрте ойгонуп биздин катарыбызга кошулуңуздар.